Садыр Жапаров кайрылуу жасады, толугу менен төмөндө. Урматтуу кыргызстандыктар, 6 октябрдан бери миңдеген жарандарыбыз менен сүрөткө түштүм. Айрыкча октябрь айларында кабылдамага ар кандай иштер менен келген адамдардын баары сиз менен сүрөткө түшүп алайынчы деп суранса жок дей албайт экенсиң. Шайлоодо өгүт учурунда жүргөн мезгилде дагы миңдеген адамдар менен сүрөткө түшүү болду. Чынымды айтайын, ошолордун 99%-ын тааныбайм. Айтайын дегеним, адам баласы бар жерде баары болот дегендей. Мени менен түшкөн сүрөттөрүн көрсөтүп, кызмат орундарын же башка бир маселесин чечүү максатында колдонуп жүргөндөрдүн бети ачылып калып жатат. Ошондуктан бирге түшкөн сүрөтүн көрсөтүп, маселемди чечип бер дегендерге алданбагыла жана дароо бизге кабар берип койгула, жазасын беребиз. Булак Facebook. Анжелика, мен сиздерге эмне жамандык кылдым? Сөздүн дагы чеги болот. Ырчы Анжелика баракчасына бөлүшкөн жаңылыктар катталуучуларына жана жакын адамдарына гана тиешелүү экенин айтат. Анжелика хайп же пиар кылбаганын кошумчалады. Ошондой эле ал күнүгө акыбалдарын сурап, ден соолугуна кам көрүп жаткан врачтар менен медайымдарга ыраазычылыгын билдирди. Белгилей кетсек, Анжелика кыздары менен жол кырсыгына учурап, учурда ооруканада жатышат. Ал социалдык тармактарга бөлүшкөн жаңылыктары сайттарга байма-бай чыгып, колдонуучулар ар кандай оң жана терс пикирлерин калтырышууда. Төмөндө анын жазгандары. Мен өз баракчамдагы катталуучуларыма, досторума гана кайрылам. Бул менин баракчам, менин сторисим. Жаңылык сайттарга жана башка элге тиешеси жок. Ар бир кыймылыман сенсация жасап жаткандарга пожаловаться на публикацию деген жерин басып коюңуздар. Тилин тарта албагандарга Кудайым бакыт, ден соолук берсин. Мен сиздерге эмне жамандык кылдым? Сөздүн дагы чеги болот. Сыноо баарыбыздын башыбызда бар. Мен хайп же пиар кылган жерим жок деп жазган. Булак аргумент KG.